Бул жакты айтышты. Бул жака келип эле Нургүл Айбашева 50 жашта. Ал экинчи баскычтагы рак илдети менен ооруп, аны жеңген. Андан бери 3 жыл өттү. Азыр абалы жакшы. Кытайдан келген онкологиялык дарыгерлерден канааттандырарлык кеңеш алып, долбоорду ишке ашыргандарга ыраазычылык билдирет. проекттин алып келген ошол бизге кам көргөн адамдарга бул терең ыраазычылык билдирем. Очередь абдан көп болуп атат. Мен каалайт элем бул проект дагы уланып, анан жыйынтыгын жыйынтык жакшы жыйынтык көрсөтсө, биздин айымдар үчүн, биздин кыргыз эли үчүн бул жакшы камкордук болот эле. Кытай-Кыргызстан кызматташтыгынын алкагында бир кур бир жол демилгесинин негизинде кыргызстандык аялдар акысыз онкологиялык текшерүүдөн өтүшүүдө. Кетирилген чыгымдар Кытай мамлекетинин эсебинен болууда. Келгенибизге бир жума болду. Бул аралыкта миңдей аялды текшерүүдөн өткөрдүк. Айрымдарын көргөндө эле рактын белгилери байкалат. Бирок жыйынтык жок, эч нерсе айта албайм. Өкүнүчтүүсү өздөрү онкологиялык илдетке кабылганын билишпейт. Байкашымча көпчүлүгүнүн операция жасатууга жана дарыланууга дагы шарты жок. Негизи бул ооруга чалдыкпаш үчүн вакцинасын алуу зарыл. Кытайда болобу, Кыргызстанда болобу, аял заты бар үчүн дүйнө кооз, үй бүлө бактылуу. Андыктан ар бир аял өзүн карап, текшерүүдөн өтүп турушу керек. Текшерүүдө алгач аялдардын HPV вирусу бар же жок экени аныкталат. Эгерде аталган вирус бар болсо, анда өздөрүнүн жабдыктары аркылуу тереңирээк изилдегенге өтүшөт жана Кытайдагы профессорлор менен дагы онлайн кеңеш беришет. Ооруп атканын дагы билбей эткен. Келип текшерингенде тест жасабай туруп эле ачып карагандан кийин ракка айланып кеткендери дагы байкалды да, кээ бирөөсүнүкү. Ошон үчүн аябай жүрөгүм ачышты бир жагынан ойлогондо. Биз эмки жолу проект улап, профессорлор менен бирге келип, кийин лечение кылганга, диагноздан кийин кантип дарылайбыз, кантип операция жасайбыз, же операцияга мүмкүнчүлүк калбагандарга кантип химия менен болобу, нур менен болобу, ошол кантип дарылап элди айыктырабыз. Дагы бир жагынан дарылап эле эмес, ушул ооруп калгандарды кантип айыктырабыз, көңүлүн кантип айыктырабыз. Ошол жагынан дагы энергияларды жеткирели деп ошол ойдо туруп атам. Улуттук онкологиялык борборунда аялдар үчүн мезгил-мезгили менен акысыз онкологиялык текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Аталган долбоор аялдар арасындагы залалдуу шишик ооруларынын алдын алууга көмөк болуп, борбордун кызматкерлерине бир топ жеңил болгонун белгилешет. Дагы биз сүйлөшүп, астыда дагы ошол долбоордун алкагында дагы ошону кичине кеңейтели. Бул бир гана аныктоодо эмес, ошол ооруларды мүмкүн дагы дарылаганга же болбосо керек болсо ошол Кытай мамлекетине алып барып, кайсы бир дарылары менен же болбосо кайсы бир ыкмалары менен дагы бир дарылаганга дагы ошол азыр сүйлөшүп жатабыз да. Аз да болсо ушул иш-чаралар эрте аныктоого, эгер ооруга чалдыгып калган болсо, ошол ооруну эрте дарылаганга дагы көп сөзсүз өбөлгө түзөт. Ошону менен кичине болсо дагы бизге жардам да. Долбоор 3-июлда башталып, 15-июлга чейин улуттук онкологиялык борборунда улантылат. Каалоочуларды онлайн аркылуу дагы кабыл алышат. Сарыгүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.